Казакстанда шахталардын биринде адам өмүрүн алган кырсык катталды. АКШнын Орусияга карата санкциялары алынбайт. Тажикстан бийлиги өлкөдө теракт коркунучу жок экенин билдирди. Казакстандын Караганды облусунда шахталардын биринде кырсык жүз берди. Анда 3 киши мерт болуп, 5 жарат алган. Окуя өткөн суткада кечке мал катталган. Жарат алгандардын бири өтө оор абалда деп белгиленүүдө. Айрым маалыматтарга караганда, шахтада асма жол үзүлүп кеткен. Бирок шахтаны иштеткен компания окуянын чоо жайын анык айтыша элек. Алар болгону күтүлбөгөн кырсык деп атап жатышат. Учурда бул боюнча иликтөө иштери жүргүзүлө баштады. Украинанын чыгышындагы оор жагдайларга байланыштуу Евробиримдик Орусияга карата санкцияларды декабрга чейин узартат. Бул тууралуу Рейтер агенттигине дипломатиялык чөйрөдөгү булактар билдирди. Чектөө чараларынын убактысы 2017 жылы 5 мартта бүтөт. Рейтер агенттигинин маалыматына караганда, дипломаттар АКШнын жаңы шайланган президенти Дональд Трамп ишке расмий түрдө киришкенден кийин санкцияларды узартууга кыйынга турат деп кооптонушууда. Антиорусиялык санкциялар Американын жаңы президенти үчүн негизги максат болбогондуктан, Кремль бул жагдайдан пайдаланып, Евробиримдиктин бул маселеси боюнча бирдиктүү позициясын алсыратуу аракетин көрүшү ыктымал. Тажикстанда кырдаал көзөмөлдө өлкө жарандарынын жана конокторунун коопсуздугуна коркунуч жаралган жок. Бул тууралуу Тажикстандын ички иштер министрлигинин маалымат катчысы билдирди. Маалыматка ылайык, укук коргоо органдары элдин тынчтыгын сактоо максатында дайыма даярдыкта турушат. Ошондой эле Америка Тажикстанга теракт коркунучу жөнүндө эч кандай маалымат берген эмес. Буга чейин АКШнын Дүйшөмбүдөгү элчилиги Тажикстандагы теракт ыктымалдыгы жөнүндө америкалыктарды эскертип, кыраагы болууга жана коомдук транспорт менен жүрбөөгө чакырган. Элчиликтин эскертүүсү Тажикстанда өлкөнүн жаңы майрамы 16 ноябрда президенттин күнү белгиленер алдында чыккан. Еврокомиссия Евробиримдикке мүчө болууга кандидат өлкөлөргө көзөмөл жүргүзгөн 1 жылдык докладынын жыйынтыгын жарыялады. Документте Туркия мамлекетинин биримдикке кошулуусу күмөн жаратып жатканы көрсөтүлгөн. Ага аталган өлкөнүн ички мыйзамдары Евробиримдиктин мыйзамдарына төп келбейт деп белгиленген. Ага катар Еврокомиссар Анкараны адам укуктарын бузууну токтотууга чакырды. Түркия Евробиримдикке кошулууга атсалышкан өлкөлөрдүн бири. Ошондуктан биз койгон талаптарды кабыл алуусу керек. Биздин стандартка көнүп, мыйзамдарды так аткаруусу зарыл. Туркиянын Евробиримдикке кошулуу боюнча сүйлөшүүлөрү арыз таштагандан 18 жыл өткөндөн кийин 2005 жылы башталган. Макулдашуулар көп жылдар аралыгында түрдүү саясий түшүнбөстүктөрдөн улам татаалдашып келген. Бул жылы сүйлөшүүлөр Туркия аркылуу Европа өлкөлөрүнө агылган мигранттардын айынан кайра жанданды. Бирок июль айында Туркиядагы мамлекеттик төңкөрүш аракетинен кийин 100 миңдеген өкмөттүк кызматкерлер жумуштан четтетилип, көпчүлүгү камакка алынды. Буга байланыштуу Еврокомиссар төңкөрүш аракетинде айыпталып, камакка алынгандардын сурак берүүсүнө байкоо жүргүзүү үчүн уруксат сурады. Ал эми Туркиянын Евробиримдик иши боюнча министрлиги жарыяланган доклад эки тарапка тең, эч кандай пайдасы да мааниси да жок экенин билдирди. Жыйынтыгында Евробиримдиктин тышкы иштер министри менен Туркиянын бийлиги келээрки жумада жолугуп, биримдикке кошулуу үчүн арызын кайтаруу маселесин талкуулашмакчы болду.